Мен сени сагынып кетем го. Тез эле келесиңби? Кучагымдагы айдамдын апакай бетинен сүйүп, ушуларды шыбырайм. Тез эле келем. Ал дагы мага кынала борма жабышып алды. Көрсө бири-бирибизден ажыраша албай турган ошол күн биздин бактыбыздын акыркы үзүмдөрү экен. Коштошуп жатып негедир ичим уйгу туйгу болгону да эсимде. Тез эле келет да. Анчалык эмне жүрөгүм сыздады. Ушинтип өзүмдү өзүм алаксытканым менен болбой эле көңүлүм бир орунда эмес болчу. Аттиң. Ошол күнү эле кучагымдан чыгарбай биротоло мендик кылып алганымда мындай окуя болбойт беле. Ким билсин. Айыда айылына кеткенден бери бир ай өткөн эле. Тез эле келип калам деген айдамдан кабар жок. Чыдабай курбуларынан сурамакка жатаканага жөнөдүм. Жакын курбусу болгон сүйүн мени бир карап алып кыжалат болуп кетти. Айданын кабарын сурадым. Сен уга элек белең, деди ал мухактана. Эмнени? Айдан ала качып кетишиптир. Башымдан ылдый суу куюп жибергендей бүткүл денем чыйрага түштү. Кантип эле ушундай болсун? Эмне эле мага телефон чалбай калды десе, башка чапкандай артка кайрылдым. Ичим от менен жалын болуп күйгүзүп бара жаткандай кыйналып, шаардын көчөлөрүндө темтеңдеп басып бара жаттым. Көкүрөгүмдө бир гана суроо: эмнеге? Эмнеге баарына түкүрүп басып кеткен жок? Мен бир эмес эки күйөөгө тийип келсе да кабыл алат элем го. Имансыз кантип жашайм? Ушинтип тагдырдын боорунан буйугуп, айдамдан айрылып калдым. Ортодон 3 жыл өттү. Окуумду бүтүп шаардагы бейтапканалардын биринде иштеп жүргөм. Эртең менен жумушка келип, жаңы эле халатымды кийип баштаган элем. Эшик коомай ачылып, жаш кыз кирип келди. Мына сага тамаша. Мынчалык окшоштукту көргөн эмесмин. Менин айдамдын көчүрмөсү эле. Оозумду ачып карап калган мага акырын сүйлөдү. Байке, түнү менен тишим чыдатпай ооруп, куду уйкудан ойгонгондой селт эте бердим. Кана көрөлүчү, канчадан бери ооруп жатат? Өзүмдү колго алып, кызды креслого отургузуп дарылай баштадым. Көзүн чылк жумуп алган кыз менин абалымды сезген да жок. Ооба, жазы маңдайы, апакай жүзү, атөгүл ортундагы уячасы да менин айдама оп-окшош эле. Тишин дарылап бүткөндөн кийин гана жылмайып койду. Рахмат байке, тып эле басылды. Аягына чейин дарыланышың керек. Дагы 2 жолу келесиң. Баса. Атың ким? Акылай. Кыз баш ийкеп чыгып кетти. Ошондон көп өтпөй Акылай экөөбүз үйлөнүп калдык. Менин үйлөнүшүмөн күйдөрүн үзүп койгон ата энем, ага тууганым кубанычта. Анын үстүнө Акылай да көңүлдөгүдөй келин болду. Жүрөктөгү тактар жуулуп, Акылай экөөбүз жаңы турмуштун босогосун аттадык. Бирок мени дале тагдырдын сынагы тооруган токтотпоптур. Баяман, айылдан аталаш эжем келмей болду. Чынын айтсам, айылымдын көңүлдөгөнүнө көңүл деле бурган жокмун. Анын үстүнө көңүлүм иштеги бир маселелерге болуп турган. Өзүң тосуп ала бересиң да, дедим кайдыгер. Көңүлүмдө эч нерсе жок. Мен ошол күнү жумушумдан кеч келдим. Босогодон кире берерде эле кандайдыр бир тааныш үндү эшите калдым. Акылай алдымдан чуркап чыгып, мени колдон ала ашканага сүйрөп кирди. Эшиктен баш баккан мен селдее түштүм. Анткени качандыр бир кезде жоготкон адамым Айда турган эле. Ооба, менин Айдам. Эч өзгөрбөгөндөй туюлду мага. Экөөбүз тең бири-бирибизди карап теңселип туруп калдык. Кел, иштериң жакшыбы? Жакшы. Сүйлөйүн десем тилим байланат. Атүгүл көзүмдү көтөрө албайм. Эже сиңдинин жанында отурган ошол күн өмүрүмдөгү эң оор мүнөттөр болду. Ошентип тагдырдын тамашасы менен Айда менин кайнэжим болуп чыкты. Айда менен Акылайдын окшоштугу ошондо гана мээме жетти. Көрсө, ушул үчүн Акылайга тартылган экенмин да. Айданы көргөндөн баштап кайрадан көкүрөгүмдү мыжыккан ооруга туш болдум. Оор абалдан чыгуунун бир гана амалы бар болчу. Ал Айда менен бетме бет сүйлөшүү эле. Экөөбүз кафелердин биринде жолуктук.
ортодо оңтойсуздук өкүм сүрүп тунжурап отурдук. Сүйлө, жашоо кандай? Деди ал акыры. Көрүп турбайсыңбы? Баяман, мени кечирип кой. Ошондо азыраак чечкиндүүрөөк болсом эмне? Салган жолугун тытып салып басып кетпей эмне болдум? Андан кийин кандай гана өкүндүм, бирок баары кеч эле. Күйөөң менен эмнеге ажыраштың? Сени унута албай койдум. Экөөбүз көпкө сүйлөшүп отурдук. Аздан кийин ортобуздагы чек жоголуп, өзүбүздү эркин сезе баштадык. Моюнга алыш керек. Аида экөөбүз аркандын эки учундай бөлөк болсок да, бизди бириктирип турган эскерүүлөрүбүз, махабатыбыз бар болчу. Ооба, чыккынчылык кылдым. Муну өзүм да кечире албайт элем. Эртең менен Аиданын төшөгүнүн акырын туруп бара жатканымды сезип, ал да ойгонуп кетти. Үйгө барсам, Акылайдын кирсиз көздөрүнө кабылып, өзүмдү ушунчалык ыппылас сезип кетем. Эшиктен кирип келсем, Акылай кубанычтуу тосуп алды. Баяман, билесиңби, сага кубанычтуу кабарым бар. Кубаныч жүзүнөн төгүлүп турган секелегиме эрксизден суктана бердим. Айтчы, эмне кабар? Менин боюмда бар. Жүзү албырган Акылайды боорума кысып жибердим. Көзүмдөн жаш агып кетти. Ооба, бул бала менин баардык кайгымдан, жоготуумдун кайрымчысы болду. Мындан ары мен айылымдан да, баламдан да алыстай албасымды сезип турдум. Үйдөн чуркап чыккан жаным түз эле Аидага жөнөдүм. Оюмда Аида менен сүйлөшүп бара жаттым. Сени сүйгөнүм менен сен таштап кеткен кайгынын сазынан чыгарган адамды кыя албайм. Сүйүмдү үй бүлөмө айырбаштоого тийишмин. Мындан ары жолукпайм деп кетип бара жаттым. Кирип барып башаламан чачылган бөлмөнүн ортосунда туруп калдым. Көрсө, менден мурун эле Аида чечип койгон тура. Алакандай барак столдун үстүндө турган экен. Калтырган колум менен алып окуй баштадым. Катта: Баяман, кечир мени. Менин өчпөгөн махабатым болуп кала бересиң. Экөөбүзгө дагы айрылууга туура келет. Бул жолу өз эрким менен сени кое берем. Сиңдимдин бактысын тартып алып бактылуу боло албасымды ойлодум. Күйөөм аркамдан келген экен. Анын сунушунан баш тарта албадым. Баарын унут, бактылуу бол деп жазылган экен. Бөлмөдө жалгыз отурдум. Көкүрөгүмдө Аида болгон жалын биротоло өчкөнүн ошондо түшүндүм.